Ар жерде кан, батирдин ичиндегилердин баары талкаланган. Бул өмүр үчүн күрөшүүнүн издери экенин дароо түшүнсө болот. 20-сентябрдын эртеменки саат 7-де милицияга жабыркаган аялдын кошуналары телефон чалган. Окуя болгон жерге дароо 2 аймактык милиция кызматкерлери барып, шектүүнү ошол жерде кармашкан. 2023-жылдын 20-сентябрь күнү Сокулук району селекцион айындагы көп кабаттуу үйлөрдүн биринде изучуу болуп атат деген маалымат түшкөн. Бул боюнча аймактык тескөөчүлөр барып, ошо батирдин ичинде ичи кан болуп турганын, ошонун ичинде шектүү адамды кармап алышкан. Шектүү адамды кармап келип, Сокулук райондук ички иштер бөлүмүнө жеткиришкен. Бул окуя боюнча Сокулук райондук ички иштер бөлүмүндө Кыргыз Республиканын кылмыш жаза кодексинин 130-беренесинен көрсөтүлгөндө денеге оор залал келтирүү кылмыш белгилери менен кылмыш иши козголгон. Жабырлануучунун апасы окуя болгон учурда токмокто болгонун айтты. Кызы видео аркылуу чалганда дароо борборго келген. Анын айтымында, эгер кошуналар милиция чакырбай, тартип сакчылары өз убагында келбесе, кесепети мындан да оор болмок. Кызыман видео вызов келди. Видео вызов келбели. Ача койсом, кызым мурду жок. Мама келиңиз деди. Ошойдон байкемди алып эле бияка келдим. Мен келгенде мен кызымды көрө алган жокмун. Мен эмгиче мен көргөнгө азыр менин состоянием мага жол бербей атат да. Мен кызымды көрө албайм азырчы. Мен деген ошо кечетен бери жүрүм. Кече 7 менен 7:30 ортосунда болгон окуя да болчу. Доктурлар 7 саат операция жасап, 2 баланын энесин сактап калган. Бүгүнкү күндө жабырлануучунун абалы орточо оор. Ал жандандыруу бөлүмүнөн өзүнчө палатага которулду. Бизге 12 чамаларында оор абалда алып келишти. Келгендеги абалы оор болчу. Бетинин көп жеринен кесилиши, моюн жагынан кесилиши, жана мурун кемирчегинин, анан 2 кулагынын кемирчегинин кесилиши, кол манжаларынын кесилиши менен кан жоготуу, травматикалык шок менен бизге оор абалда келген. Оор абалда келгенде биз экстренно хирургтар чогултуп, хирургтар анестезиологдун катышуусунда тез арада операцияга алынды. Бүгүнкү күндөгү абалы азыр орто оорлук абалда. Белгилей кетсек, Ички иштер министри Улан Ниязбеков селекцион айылында болгон бул үй бүлөлүк зомбулук фактысы боюнча иликтөөнү объективдүү жана ар тараптуу иликтөө үчүн жеке көзөмөлүн алаарын билдирген. Кол салган адам убактылуу камакка алынды. Тилек Айталиев, Элдар Анарбеков, ЛТР, Бишкек.